Принцесса Диананын имиджи негизинен ал тандаган кийимдери аркылуу түзүлгөн. Ал дүйнөдөгү эң көп сүрөткө тартылган аялдардын катарына кирген жана дизайнерлердин көбү Дианага көйнөк тигүүнү самачу. Диананын көйнөктөрү эсте жана тарыхта калды. Анын дүйнө салганына 20 жыл толгондо 25 көйнөгү Кенсингтон сарайына көргөзмөгө коюлду. Айтылган көргөзмөдөгү көйнөктөр Диананын уялчаак, жашыраак кезинен баштап улуттук жана эл аралык аренага өзүнө ишенген аял катары көрсөткөнү байкалат. Көргөзмөдө Диананын атактуу актер Джон Траволта менен бийлегенде кийген көйнөгү дагы тартууланат. Андан тышкары 1990-жылдары кийген көйнөктөрү бар. Бул көйнөктү кийген кезинде Диана өзүнө ишенип, өз стилин билип алган. Диана сезондук моданы эч ээрчиген эмес. Ал тайманбай элеганттуу болгон. Бул пикирге каршы чыккандар аз. Көргөзмөнүн уюштуруучулары дүйнөнүн булуң бурчунан принцессанын көйнөктөрүн көрүүгө келет деп үмүттөнүшүүдө. Диананын көзү өтүп кеткенине 20 жыл толгонуна карабастан, анын турмушуна, идеяларына кызыккандар дали арбын. Бирок принцессанын жакындары ал жалгыз кийимдер менен эле эсте калуусун каалабайт. Уюштуруучулар фокусту Диананын иштерине эмес, кийимине буруп жаткан жокпу? Абдан жакшы суроо болду. Себеби Диана өзү тек гана кийимди жакшы көргөн аял катары таанылгысы келген эмес. Бирок ал мода тилин жакшы түшүнүп, аны гуманитардык жана кайрымдуулук иштери үчүн колдонгон. Чынында Диана моданын жардамы аркылуу өз пикирин коомчулукка жеткирип, калкты кайрымдуулукка тартты окшойт.